Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Урматтуу кыргыз элим. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Чет жерде жүргөн мигранттар кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү? Дүйнөнү дүңгөрөткөн, дүйнөнү коркунучка кептеген адамдын өмүрүнө кол салган ковид деген оорудан алыс элесиздерби? Кече күнү чогулушка барыпсыздар, жуктуруп алган жоксуздарбы? Урматтуу Садыр Жапаровдун тарапташтары жана Мадымаровдун тарапташтары, сиздерден суранайын. Келиңиздер, Садырчыл же Мадымаровчыл болбой, бир бүтүнгө келели. Антпесе кыргыз азыр экиге бөлүнүп калыптыр. Азыр бири-бирин кыргыздар көрө албай калыптыр. Мисалы мен азыр Садыр Жапаровду колдойм десем, Мадымаровдун адамдары мага басым көрсөтүп атат. А мен Мадымаровду мындайча айтканда колдоп кетсем, мага Садыр Жапаровдун тарапташтары өз наразычылыктарын билдиришет. Бул эмне деген көрүнүш? Бизде Кыргызстанда адам өзүнүн оюн так маалымат элдин алдына айта албай калды беле. Ал менин тандоомда, сен менин тандоом менен сенин ишиң болбосун. Ана мен сага мен өзүм кимди тандайм, аны өзүм билем да. Мен калп айткан 15 жылдан бери бир да элге кызмат кылбаган, эки сүйлөгөн адамды мен кантип колдойм? Мага түшүндүрүп берчи. Мен кимди колдойм билесиңби? Эл үчүн, жер үчүн деп түрмөдө 8 жыл отурган, эли үчүн атасынан, апасынан, баласынан ажыраган адамды колдойм. Мен ошол кишини колдойм. Анан урматтуу хейтерлер жана фейктер, калп маалымат таратуучулар, сиздерге кайрылуум. Өткөндө Садыр Жапаров Баткен, Ош областарына, Жалал Абад областарына болгон жолугушууга барганда, иш сапарында элди чогултту, агитация кылып атат деп айттыңар эле. Ковид көбөйүп атса элди чогултуп, элдин өмүрүнө кол салып атат деп айттыңар эле. Кече Адахан Кимсанбаевич Москва шаарына барып 100 000 деген мигранттар менен жолугуптур. 10 000 деген, 100 000 деген билбейм, мен аргайсында айтып атат, бирок 1000ден ашык, 10 000ден ашык. Анан эми угуп тургула. Жалал Абад, Ош областарын, Баткен областарында бириккен элди кошсоң да 10 000 чыкпайт болчу ал жерде. Бирок ал жерде бүт стационардык, санитардык абалдар, мындай немелер эске алынып, бүт баары эске алынып, жазалып, бардыгына маска берилип, температурасы өлчөнүп киргизилген болчу. Эми кече Адахан Кимсанбаевичтин жолугушуусунда 10 000 деген киши келиптир. Маскасы бар, маскасы жогу бар, антисептиги бар, антисептиги жогу бар. Эми силер ошо Адахан Кимсанбаевичке деле жазбайсыңарбы? Кана биздин фейктер көрө албастар, каяктасыңар, жазбайсыңарбы? Садыр Жапаров кылса болбойт даган, Адахан Кимсанбаевич кылса болуп калды беле. Мен бул жерде Адахан Кимсанбаевичке асылган жерим жок. Мен фейктер силерге асылып атам. Ушунчалык калыс экенсиңер, жазбайсыңарбы агалдагы? Эмне Кыргызстандагы жарандардын өмүрү кымбаттаганан биздин чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиздин кымбат өмүрү эмне бир тыйын болуп калды беле? Урматтуу мигранттар, сиздер да ойлонбойсуздарбы? Өмүрүңүздөргө коркунуч жаратып ошол жерге эмнеге бардыңыздар? Ал жерден ковид жуктуруп алсаңыздар эмне болот? Түшүнүп атасыздарбы? Сиздер Кыргызстанда болсоңуздар да мейли эле, чет жерде жүрөсүздөр. Жазбайсыңарбы анда силер да ошентип? Чыгарбайсыңарбы ошентип? Асылганыңар эле Садыр Жапаров. Кыйын экенсиңер ушунчалык, биларман экенсиңер, чыгып туруп айткыла. Кече чогулушта температурасын өлчөп кирген жок эч ким. Антисептик менен кирген жок эч ким. Бардыгынын өмүрү коркунучта калды. Ооруганы кирди, оорубаганы кирди. Эртең чет жерде сиздердин кокус бир нерсе болуп калсаңыздар, эмне болот? Түшүнүп атасыздарбы? Кимдир бирөөнүн мындайча айтканда сөзүн угуш үчүн, жалгандар сөздөрүн угуш үчүн, жөн эле пайдасы жок сөздөрдү угуш үчүн кирдиңиздер. Түшүнөм, сиздер да бир балким жакшы сөз айтат деп кирдиңиздер. А бирок ден соолугуңуздар эмне болуп кетти? Эмне болду ден соолугуңуздар?
3000 деген киши чогулткан жок аны Садыр Жапаров. Жон гана Садыр Жапаровду көрөм деп келген элди чогултту деп калп маалымат тараттыңар. Бир, вирус көбөйүп атса, элди чогултту деп, элдин өмүрүн коркунучка туудурду деп неме кылдыңар? Бул 2. Эми угуп тургула. Кана кече Адахан Кимсанбаевич 10 000 деген кишини чогултуптур. Адахан Мадымаров элдин өмүрүн коркунучка түртүптүр. Ага эмне дей аласыңар? Кана жообуңар? Жооп бергиле мага. Урматтуу Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары жана жолдоочулары, мага эч кандай басым көрсөтпөңүздөр. Мен ушундай чындыкты бетке айтам. Чындыкты көрө албайсыңарбы? Кулагыңар менен көзүңөрдү жаап алгыла. Чындыкты айтып аткан адамды басынтасыңар. Кечеки күнү мен YouTube'га чыксам көрдүм немеңерди. Жаш экенсиң, анан бокту билбейсиң, анан мына дейсиңер. Силерге караганда бир топ эле нерселерди билем. Силерге окшоп мен бир тараптуу карабайм, мен 2 тараптуу карайм. Мен чындыкты айтам. Чындыкты көрө албайсыңар, уга албайсыңарбы? Көрбөй эле койгула. Мен силерди засадалет этип көрдүргөн жокмун, көр деген жокмун. Жаш болсом да мен билем. Не жаш деп эле ушул бакка келдиңер. Акыл баштан, асыл жаштан дейт. Силер деген мындай түшүнбөй атам мен. Жаш болсо эле эмне? Эчтекени билбейт деп ойлойсуңарбы? Бар чүкөңдү ойно дейт. Өзүң чүкөңдү ойно, уктуңбу? Сага окшогон кайдыгер адамдардын айынан мамлекет ушул бакка келди. Сага окшогон көрө албас адамдардын айынан мамлекет ушул күнгө келди. Сен Кыргызстанда жашайсыңбы? Кыргызсыңбы? Значит, кыргыз үчүн күй да. Кыргызстанда болуп аткан жаман туура эмес иштерге кантип кайдыгер карап отурасың? Мейли эртеңки күнү Адахан Мадымаров бийликке келсе делечи, көрөм фейктер, силер дагы жазасыңар. Ушу Адахан Мадымаровду колдоп аткан адамдар кайра Адахан Мадымаровго каршы жазасыңар. Силердин жүзүңөр жок, силердин бетиңер жок, силер акча үчүн иштеген адамдарсыңар. Силерге эч нерсе жакпайт. Бир нерсени айтарда ойлонуп туруп сүйлөш керек. Анткени сенин сөзүң эртеңки күнү көп адамдардын мындайча айтканда нааразычылыгын алып келет. Менин атымды көбү сурашат. Менин атым Залкар. Бишкек шаарында турам. Жолукуңар келсе келгиле. Чындыкты бетме-бет сүйлөшөлү. Мени балким тилимди кесип коерсуңар. Мени балким кандайдыр бир жаракат кыларсыңар. Бирок мен сөзсүз чындыкты айтам. Чындыкты айткандан эч качан калбайм. Силерге окшогон калп маалыматты чын деп тараткандарга мен мындайча айтканда карап тура албайм жөн четте. Кыйын экенсиңер, кече Адахан Мадымаровдун чогулушуна барганда ошолорго да айткыла. Адахан Кимсанбаевич, эртеде эмтеден эле сиз дагы агитация баштап алдыңыз. Кече эле Садыр Жапаровду айтып аттыңыз эле агитация баштап алды деп. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, кече эле силердин тарапташтарыңар айтып атты эле. Садыр Жапаров ковид көбөйүп атса элди чогултат деп. А сиз эмне кылдыңыз? Элди чогулткан жоксузбу? Ишо бир зданиянын ичине тыгып алыптырсыз. Садыр Жапаров ачык асман алдында өткөрбөдүбү? А сиз эмне кылдыңыз? Кана эртеңки күнү бир адам ооруп калса, бул сиздин жоопкерчилигиңизге алынат. Сиздин мойнуңузда болот. Анткени сиз чогулттуңуз адамдарды. Ушунча жакшы бекен? Жакшы бекен? Бир нерсени айтканда ойлонуп туруп иш кылыңыз. Урматтуу Адахан Мадымаровдун тарапташтары. Бул жерде азыр бир эле ошол оппонент Садыр Жапаровго бул Адахан Кимсанбаевич болуп атат. Адахан Кимсанбаевич балким мындай буйрук бербегендир. Бирок тарапташтары сиздер өзүм билем, өр билем, өтүгүмдү төргөлөм дегениңиздерди токтоткула. Чындык баары бир күнү айланып келет. Чындык бар үчүн Кыргызстанда мына убагында калп маалымат менен каматы кийген адам мына чындык ак илет сынбайт экен, мына келип туруп президент болду. Буйруса 10 январда биз түбөлүк президент кылып шайлап алабыз. Көрө албастары, ичиңер күйсө туз жалагыла. Чындыкты айта албайсыңарбы? Чындыкты көрө албайсыңарбы? Оозуңарды жаап, көзүңөрдү жумуп отургула. Кулагыңарды кошо жаап алгыла. Силерге айтарым ушул эле.